Умар ибн Абдул-Азиздин жашоосун карап көрүңүз. Умар ибн Абдул-Азиз ким болгон? Дүйнөнүн жарымын башкарган халифа болгон. Адилеттүү халифа болгон. Ошон үчүн бизде 4 белгилүү Абу Бакыр, Умар, анан Усман, анан Али 4 халифа бар. Андан кийин дагы халифалар келген, бирок адилеттүүлүгү боюнча аябай адилеттүү болгондугу үчүн Умар ибн Абдул-Азиз 5-чи халифа деп аталат. Умар ибн Абдул-Азиз бир күн олтурса, Умар ибн Абдул-Азиздин кызы ыйлап келди. Атаке, бүгүн айт күнү эле эшикке чыксам, кыздардын баары татынакай, жакшынакай жаңы кийим алып алышыптыр. Атаке, мага деле бир жакшы кийим, жаңы кийим алып берип койбойсузбу деп. Халифанын кызы, дүйнөнүн жарымын башкарган адамдын кызы келишип. Бирок Умар ибн Абдул-Азиздин чөнтөгүндө тыйын жок эле. Кызыны боорун алып, жаш кызынын баштарынан, чачынан сылап боор оруп чекесинен өптү. Ай кызым, чындап эле сага кийим алып берип койуп турмун. Жүрчү кызым деп анан колунан жетелеп. Ошол мамлекеттин казынасын башкаруучу адамга барды. Баланча, бүгүн айт күнү могул кызым үстүмө жаңы кийим жок деп ыйлап келиптир. Алган маянам түгөп калган анчам. Кийинки айдан маяны алганга чейин бир аз маяна берип тура аласыңбы деп сурады казына башчысынан. Казына башчысы: "О Амирул Муъминин, сиздин айтканыңызды дароо орундатам. Бирок бир шартым бар" деди. "Жазып бересизби?" деди. Умар ибн Абдул-Азиз: "Ооба, кел жазып берейин" деп анан шымаланып келип отуруп калды. Эмнени жазайын деп анан кийин калемин алып жаза баштады эле. Жөнөкөй эле бир сөз. "Кийинки маянамы алганга чейин жашаганга кепилдик берем деп жазып коюңуз, маянаңызды берейин" деди. Умар ибн Абдул-Азиз жүрөгү солт этти. Токтой калды. Кызыны жетелеп тарс тескери бурулуудан үйүнө кетти. Үйүнө барганда бала чакасы, бала бакырасы Умар ибн Абдул-Азиздин жүзү өзгөргөнүн байкады. "О балдарым, о кыздарым, кааласаңар сабыр кылгыла, бирге бешке киребиз" деди. "Кааласаңар талап кылгыла, мен айтканыңарды кылам, бирок мен тозокко кирем" деди. Атасынын жүзүн көргөн балдар, кичинекей кызы дагы атасынын байкы жүзүндөгү кыйналган сезди да: "О атаке, болду, сабыр кылабыз, баарыбыз бирге бешке киребиз" деди. Мол халифанын кызы, падышанын кызы, дүйнөнү башкарган халифанын кызынын үстүндө кийгенге, айт күнү кийгенге жаңы кийими жок эле. Эгерде бүгүнкү күндө биздин падышаларыбыз Умар ибн Абдул-Азиздей падышалар болгондо, балким башкача мамлекет болмокпуз. Эгерде аталар бүгүнкү күндө Умар ибн Абдул-Азиздей аталар болгондо, башкача мамлекетибиз башкача мамлекет болмок. Эгерде балдарыбыз, кыздарыбыз бүгүнкү күндө Умар ибн Абдул-Азиздей балдарыбыз, Умар ибн Абдул-Азиздин кыздарындай кыздарыбыз шүгүр кылган, канаат кылган, жашоосуна ыраазы болгон, Кудайга шүгүр деген кыздарыбыз, балдарыбыз болгондо, балким жашообуз башка нукка өзгөрмөк.